Жолдошубуздун айтканы болот да. Баары бир чыр болот да. Конечно. Чоң. Любишь человека. Если каненемдин характери оор болсо, баласын кызганып, Обоюдно сүйлөш керек. Неплохо то, что жить с родителями. Чыдап жашаганга аракет кылабыз. Бирөөнүн көз өмүрүндөгүдөй сезип эле ошондой жашап жүрөсүң. Урматтуу достор, лайк менен подписканы басканды унутпаңыз. Сураныч, лайк менен подписка бассаңыз бизге силер түрткү бересиңер, мотивация бересиңер. Буюрса биз дагы сонун видеолорду тартабыз. Буюрса келечекте турмушка чыккандачы сиз кайненеңер менен өмүр бою жашаган макулсузбу? Ооба. Макулсузбу? Ооба. Если келишип баштасачы силердин эмеңерге, жашооңорго, мындай жеке анда кандай болот? Андай болбойт го да, если типа как ты человек относишься, так и он с тобой будет. Кандай мамиле кылсаң, Сиз анда мында жакшы мамиле кылып, анан эме аракет кыласызбы мындай? Ооба. Значит, даярсыз өмүр бою прям. Конечно. Чоң. Любишь человека. Жакшы көрсөңүз, Ооба да. Даярмын. Даярсызбы? Сизчи? Ооба, даярмын. А если келишип баштасачы жашооңузга кандай болот? Жеке жашооңуз? Анын жолдошубуздун айтканы болот да. Жолдошуңар айткандай болобу? Ооба. Келише берсинби? Кантип чечесиңер ошол суроону? Башка жака көчөбүз го дейм. Жашабай каласыз, если келишип баштасаңыз. Сизчи? Башка жака Келишсе кандай чечесиңер ошол суроону? бирге жашайбыз го дейм. Бирге жашайбыз го дейм. Жок, ошондой эмени кандай чечесиз? Ошондой маселе болсочу, мында келишип баштаса. Билбейсизби? Анан көрөсүз, походу көрүнөт, Чоң рахмат кыздар, чоң. Жок. Неге? Өзүнчө кыйынчылыктары деле бар, анан, не знаю, я бы не хотела. Не хотели бы, да? А если придется, мисалы, если он будет младший, ваш парень, ваш будущий муж, и нужно будет жить, как тогда? Тогда придется. Тогда придется, вы будете, да? А почему вы бы не хотели, именно ушел с рода? Какие бывают там трудности, не знаю, в отношениях? Трудности в отношениях, например, я считаю, им разные ситуации болот в основном. Там бывает иногда, например, подружкаларым тоже күйөөгө тийген, и они то, что рассказывают, вот баласын кызганып или ушундай болуп в основном муж чыгат депчи. А если понимающая кайнене болсо, почему бы нет, да, вместе жашаганга? Наоборот, хорошо, да. Я относительно, да, 50/50, смотря в какую семью попадешься, да? Смотря от характера, да? Да. Все, большое спасибо, вам счастья. Ооба. Даярмын. Сизчи? Даярмын. А если, мисалы, ийишип баштасачы, келишип силердин жашооңор, жеке жашооңордо кандай болот? Мен билбейм, адам менен негизи бат тил табышам. Ошондуктан жашап кетем го. Сизчи? Кандай кыласыз, если келишип баштаса болот? Келип баштаса. Кантип чечесиз ошол эмени? Обоюдно сүйлөш керек. Үй бүлөң менен сүйлөшүп, определенный бир чечимге келиш керек деп ойлойм. Кайнене менен? Ооба. Кайнене менен, өзүм жолдошум менен. Общий. Мындай сүйлөшүп чечиш керек, Все, чоң рахмат. если каненемдин характери жакшы болсо, характерибиз келишсе, может чыгат турган. Если характер жакшы болсо, А если болбой калсачы характери? Эми көрөбүз. Кандай кыласыз? Сүйлөшөсүзбү же кандай характери болбой калса, мисалы? Если бала кийин кичүүсү болсо калганга даярмын, эле жок. Но если улусу болсо, сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Если улусу болсо, естественно, жашабайсыңар, А кичүү болуп, характери болбой калса кандай кыласыз? Кичүү болуп, мисалы, кайнеңердин характери оор болсо, кандай кыласыз? Если каненемдин характери оор болсо, аракет кылам ага эми жакшы болууга. Сүйлөшкөнгө. А так даярсыз, өмүр бою жашоо. Чоң рахмат, чоңуз. Рахмат. Мен жок. Жар эмеспи, эмнеге? Кайнене менен жашаганда, мне кажется, мындай личный пространство көп болбой калабы или как? Личный жашоо. Бирөөнүн көз өмүрүндөгүдөй сезип эле ошондой жашап жүрөсүң. Давление, да? Кысымдын астында ол. А если, мне кажется, да. А мисалы жигитиңиз эң кичүү бала болуп калсачы, анда кандай болот? Жашаш керек болуп калат да, туурабы? Или как будет анда? Ойлонуп көрүш керек го. Сиз аракет кыласызбы ошондой бала менен сүйлөшпөгөн же кандай? Ооба. Улуураак. Да. Улуураак бала менен. Өзүнчө жашаганга. Все, чоң рахмат.
ооба даярмын, анткени кайнене менен опыт аласың да, алар сага жакшы нерселерди үйрөтөт, чоңойгонуң. Ну, у них больше опыта получается, и ты у них, короче, набираешься этого. Жашоонун тиричилиги, Жашоонун тиричилигин кантип жашаганды көп нерсени үйрөтөт. Кайнене менен, ата-эне менен жашасачы, мен деле ата-энем менен өзү братишкаларым бар, алар деле мен ата-энем менен жашаса жакшы да, анткени аларды жалгыз калтырып койсо болбойт да, ата-энелердичи. Ооба даярмын. Көп пайдалуу нерсе үйрөнсө болот. Пайдалуу нерселерди үйрөнсө болот. Алар тажрыйбасы көп жашоодочу. Жашоонун көп нерсесин билишет алар. Ошо алар менен жашаган жакшы деп ойлойм мен. Өмүр бою жашаганга даярсыз? Өмүр бою жашаганга даярмын, ооба. Келишип баштасачы сиздин жашооңузга, мисалы күйөөңүздүн мындай, анда кандай болот? Эми киришсе угуп коесуң, анткени алар жакшы нерсени айтышат, айтканда да эми бардык эле адамдын характери ар кандай болот. Эми алга чыдап жашаганга аракет кылабыз. Чоң рахмат, сизден абдан сонун мыкты келинчек чыгат экен. Чоң рахмат. Рахмат чоң сизге да. Кайненем менен, да. Ооба. Готовы? Даярсызбы? Да. Я люблю. Өмүр бою прям. Өмүр бою. Ну, почему бы нет? А если келишип баштасачы силердин жашооңорго, сиздин күйөөңүз мененчи? Андай Кайнеңер. Андай болбойт. Точно, 100%? Да, то что я тут найду общий язык со своей мамой. Постарайтесь найти, да? Общий язык со Я своей... не допущу этого, мне кажется. Не допустите? Почему? Ну, потому что... Ну, я просто так думаю, то, что вот нормально все будет. Наверное, вы общительно и быстро находите общий язык, да? Не сказала бы, что общительная, но я найду язык общий. Но вы готовы, сиз даярсыз, өмүр бою жашаганга? Можно сказать, да? Но не хотели бы, да? Как бы сказать, 50 на 50. 50 на 50. И неплохо то, что жить с родителями. Помогает, да? Там это... Да, конечно. Все, чоң рахмат, чоң кыз, чоң рахмат. Ооба, албетте. Макулсуз, кайнеңер менен жашаганга? Ооба. А если сиздин жашооңузга келишип баштасачы, семейный жашооңорго кандай болот анда? Эгерде келишип баштасам, мен анда уялбай эле айтмакмын, бетине эле. Бетине эле, момда болот деп, тартынбай эле. Тартынбай эле айтмакмын. Ушул ортобуздагы болгон чырды чечишип алалы деп эле айтмакмын. Анткени ачык сүйлөшкөн жакшы, мындай. Сүйлөшкөн жакшы, ооба, албетте. Ооба. Азыркы учурда көптөр эле мисалы кайненелер менен жашагысы келбейт, себеби ошондой баары бир чыр болот да. Аны чечсе болот деп ойлойм. Чечсе сөз менен, Ооба, болот. Чоң рахмат, чоң кыз, чоң рахмат.